Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин нейрофотосессия сабагына кош келиңиздер. Менин атым Назира. Мен 2022-жылдан баштап онлайн тармакта эмгектенип келе жатам. Мен өзүм графический дизайнер болуп иштейм. Wildberries Озон деген маркетплейстердеги товарлардын карточкаларына дизайн жасап берем. Инфографика деп коет, ошо инфографика жана азыр нейрофото жасап атам жана нейровидео жасап атам. Ошол маркетплейстерге иштеген поставщиктер үчүн. Эми келиңиздер сабагыбызга киришели. Бүгүнкү сабагыбыз нейрофотосессия. Өзүңүз үчүн нейрофотосессия жаратуу. Биринчиден бизге эмне керек болот? Сапаты эң жакшы сүрөттөрүбүз керек болот. Эгерде сиз фотосессия кылган болсоңуздар, ошол жактагы сүрөттөрүңүздү тандасаңыз болот. Эгерде сүрөттөрүңүз жок болсо, сизде кандай жакшыраак сүрөттөрүңүз бар? Селфи болсо дагы болот. Эгерде такыр жок болсо, анда өзүңүздү сүрөткө тартышыңыз керек. Нейтральный фондо жана бетиңиз жакшы көрүнгөндөй мындай жарык жерде туруп сүрөткө түшүшүңүз керек. Белге чейин өзүңүздү тартсаңыз болот. Андан кийин кандай нейрофотосессия жараткыңыз келип жатат, кандай образда, ошондой референстерди даярдап алышыңыз керек. Мисалы, деловой, вечерний, casual деген сыяктуу жана башка. Ар бир образдарга чат GPTнин жардамы менен промптторду жазып даярдап алсаңыз болот. Референстерди кайсыл жактан тандасаңыз болот. Референстерди өзүңүздүн оюңуздан чыгарсаңыз болот. Мен бул жакта мындай фотосессия кылат элем депчи. Же болбосо Pinterestке кирип, Pinterest деген сайт бар го, ошол жакка киресиздер дагы. Бул жактан лупаны басып, фотосессия деп жазсаңыз эле, мисалы үчүн фотосессия деп жазсаңыз ар кандайлар чыгат. Анан ушул жактан бирөөнү тандап алып туруп карайсыз. Сүрөттөрдү карайсыз. Сиздерге мындай көптөгөн сүрөттөр чыгат. Ошонун арасынан кандай фотосессия сизге ылайыктуу келишет эле, мисалы үчүн тандайсыз дагы. Эгерде ушул сыяктуу фотосессия кылгыңыз келип атса, же ушул сыяктуу кылгыңыз келип атса, муну 3 точканы басып, скачать изображение дейсиз. Же болбосо, мисалы үчүн, Морекини тандап көрөлү. Скачать изображение деп аласыз. Анан ушундай образда, ушундай локацияда болуш үчүн чат GPTге барып промпт алабыз. Так, азыр буга дагы бир аздан кийин келели бул темага. Азыр болсо кайсыл нейросеттен нейрофотосессия кылабыз, ошо менен тааныша кетели. Биз Syntax AI деген агрегатор бар. Агрегатор деген бул бир нече нейросет топтолгон бир сайт. Видео жаратууга, фото жаратууга, музыка жаратууга, текст менен иштеген нейросеттердин баары ушул бир сайтта камтылган болот. Биз бүгүн Syntax AI деген агрегатор менен иштейбиз, кантип регистрация кылабыз, кандай тарифтери бар экенин билебиз жана иштейбиз. Бул агрегатордун жаратуучулары российский эксперттер болот. Ушул себептен Россиядагы жашагандарга дагы ылайыктуу болот да төлөм кылууга. Андан кийин Creia AI деген да агрегатор бар, муну обзор кыла кетебиз. Бурда ушул платформада иштечүмүн. Азыр көбүнчө Syntax AI'да иштеп жатам. Жана ушуларга окшош эле Higgsfield AI деген агрегатор бар, уксаңыздар керек. Ушундай дагы бар. Бирок бул немеде бул агрегатор менен мен иштей элекмин, мындай жакшы иштей элекмин, ошол үчүн муну обзор кылбайбыз. Жөн эле билсеңиздер болот. Жана булардан сырткары дагы башка агрегаторлор бар. Бирок эң баштапкы учурга ушул Syntax AI деген аябай ыңгайлуу болот да иштегенге.
Эми бул агрегаторго кирели. Мен сиздерге ссылкасын жиберип коем. Азыр болсо муну ачабыз. Telegram ботко келдик. Telegram бот абдан ыңгайлуу болот эгерде сиз телефон аркылуу иштеп жатсаңыз. Старт дегенди басасыз. Мен жиберген ссылка менен киргенде ушундай биринчи ушундай кыз пайда болот. Андан кийин старт дегенди басасыз. Мындай приветственный окошко ачылат. Бул жактан тилди тандап аласыз, русский деп. Андан кийин бул жакта өзүнүн дагы ар кандай видеолору бар. YouTube'да өзүнүн каналы бар бул Syntax'тин. Жана ар кандай кантип муну кылыш керек, кантип бул видео кылыш керек, же кантип фото кылыш керек деген маалыматтарды чыгарып турушат. Жаңылыктар бар болсо, ошону чыгарып турушат. Буга болсо подписка болуш үчүн азыр Telegram бот аркылуу мурда подписка болчумун, бирок азыр болсо сайт аркылуу подписка болуш керек болуп калыптыр. Ошон үчүн сайтка өтөлүк. Анан сайттан көрсөтүп берейин. Эми кириш үчүн бул оң тарапта могул жакта войти деген болот. Сиз кире элек болгон учурда. Анан ошол войти дегенге киресиз дагы. Андан соң сизге Telegram аркылуу кир деген информация чыгат бул ортодо. Ошону басасыз. Telegramдагы бекитилген номериңизди, Telegramдын номерин киргизесиз. Андан кийин регистрация болосуз. Регистрация болгондон кийин кандай тарифти тандасаңыздар болот. Бул жакта кандай тарифтер бар? Basic деген тарифи бар, Pro деген жана башкалар кетет. Эң биринчи ирет колдонуп атсаңыз, Basic деген тарифти колдонсоңуздар болот. Ушуга кошулуп көрсөңүздөр болот биринчи ирет. Мунун баасы азыр 700 месяц дегенге өтүп алалы. 890 рубль, 900 бирдемке сом болуп калат биздин акча менен. Pro тарифи мындай кымбатыраак болот, жана VIP тарифи мындай кымбатыраак болот. Кошулуп алгандан кийин фото жаратуу үчүн дизайн деген бөлүм менен иштейбиз. Дизайнга киргенде бул жакта мындай бир нече фото нейросеттер бар. Midjourney, Sora, Runway, Imagen. Биз болсо иштейбиз Nano Banana менен. Nano Banana жана Seedream 4 азыркы учурда эң кеңири колдонуп жаткан нейросеттердин бири жана албетте Midjourney. Midjourney эң мындай красочный, мындай артистичный, креативный фотолорду жаратып берет. Видео үчүн иштөөгө Kling, Google Veo деген дагы бар, Sora деген бар, Sora 2 деген да чыккан. Ошонун бардыгы эң мындай топовый нейросеттердин баары камтылган. Фото боюнча дагы, видео боюнча дагы, аудио боюнча болсо Suna жана музыка жаратуу боюнча агрегатор. Текст болсо бул жакта мынакей ChatGPT бар, Perplexity, Grok, Claude, Gemini, DeepSeek, ушулардын бардыгы тең бул жакта бар. Ошол үчүн сиз мисалы үчүн ChatGPT'ни бул жактан колдонсоңуз болот. Бул жактан ошол промпт жазып бер жана башка нерселерди берки ChatGPT'ден эмнелерди сурап атсаңыз, бул жактан дагы сурасаңыз болот. Дизайнга кирип, Nano Banana, Seedream 4 тандап, ошол сүрөттөрдү жаратасыз. Сүрөттөрдү анимация кылыш үчүн видеого кирип, Klingти тандап же Google Veo'ну тандап анимация кыласыз. Анан кээ бир учурларда эгерде абдан көп колдонуп койсоңуздар, ушул токендер, ушул берилген акча бир айга толук жетишпей калышы мүмкүн. Эгерде ошондой болуп калса, кошумча токендерди сатып алсаңыздар болот. Ал үчүн токени деген жерге киресиз. Анан бул жактан мурекини ары бери жылдырып, токен тандасаңыз болот. Эң эле аз 100 токен сатып алсаңыз болот. Мунун баасы 360 рубль. Анан кандай кылып төлөм кыласыз? Способ оплаты. Бул муреки жакты птичканы бассаңыз, бул жакта мындай эмелер чыгат.
кайсындай төлөм кыласыз. Россияда да болсоңуз Россия СБП же Россия карты дегенди тандап төлөм кылсаңыз болот. Эгерде Кыргызстанда болсоңуз, анда Европа, Азия, США дегенди тандайсыз. Анан приобрести токени дегенди басасыз. Баскандан кийин ушундай бет ачылат. Бул жакта өзүңүздүн почтаңызды жазасыз. Бул почтага счет келип турат да, сиз төлөгөн счет. Картаңыздын номерин, год, кайсы жылга чейин, андан кийин код CVV деген болот. Картанын артындагы 3 цифра, өзүңүздүн аты, фамилияңызды жазасыз дагы. Анан бул жакка галочка койбой эле коюңуз. Анткени койсоңуз эгерде автоматически ар бир ай сайын алып турган деген мааниде да. Анан оплатить дегенди басып коесуз. Эгерде сиз жаңы подписка болгон учурда ушул жакта галочка туруп анан оплатить деп койгон болсоңуз, эмки айда автоматтык түрдө акчаңыз алынып кетет. Алынып кетпесин десеңиз, эгерде мисалы үчүн сиз галочка коюп койдуңуз, бирок эмки айда акчам алынып кетпесин десеңер, анда отменить подписка деген болот. Ошону эле басып коесуз. Так, азыр менде токендер бар, ошон үчүн азыр мен эчтекени сатып албайм. Так, кийинки этапка өтөлү. Обзор кылып кеттик. Бир аз кыскача анан кантип регистрация кылыш керектигин көрсөтүп кеттим. Эгерде сурооңуздар бар болсо, регистрация болуп аткан учурда бир кыйынчылыктар бар болсо, анда жазыңыз, сиздерге жардам берем. Так, теперь экинчибиз референстерди даярдап алып, кандай образ керек, ошол боюнча азыр нейрофото жараталы. Мен азыр көрсөтө кетейин. Ушундай нейрофотолорду жаратып, даярдап койгонмун. Мынакей, бул өзүмдүн сүрөтүм. Бул болсо менин промптум боюнча нейрофото жаратып берди. Nana Banana деген нейросеть. Азыр эми кантип промпт түзөбүз, ошол боюнча айта кетейин. Негизи эле нейрофото, нейровидео жаратып атканда эң негизгибиз бул промпт болуп эсептелинет. Жакшы жасалган промпт болсо, ошого жараша жаратып аткан сүрөтүңүз, видеоңуз дагы жакшы чыгат. Chat GPT'ни ачып алабыз. Chat GPT'ге кандай промпт жазабыз, ошол боюнча дагы промптту даярдап койгон болчумун. Аны дагы берем сиздерге. Анан ошого кирели азыр, нейрофотосессия промпт. Ошол ссылканы ачканда Chat GPT ачылат. Анан эң башында мен кандай задание бердим. Мен өзүмдүн сүрөтүмдү койдум, плюс аркылуу өзүмдүн сүрөтүмдү койдум. Анан могул жерге, текст жаза турган жерге жаздым. Ушул жүктөгөн сүрөт мен өзүмө ар кандай образ менен нейрофотосессия кылам. Мен жиберген референске толук окшош, ошол эле атмосфера, поза, стилде идеалдуу промпт жасап берип турасың. Кыргызча жана англисче версиясын кошуп, промптту жазып баштаганда референс катары жиберилген сүрөттү колдонуп, гиперреалистик сүрөт жарат. Беттин баардык өзгөчөлүктөрүн кайтала, реалдуу тери, тыкан макияж деп башта деген ушундай мен задача бердим. Андан кийин бул мындай жооп берди. Анан биринчи кыргызча промпт даярдап берди мага. Андан соң ошол эле промптту англис тилине которду. Ошо англис тилиндегини алып туруп эле биз синтекске барабыз. Дизайн и деп туруп, Nana Banana'га киребиз дагы. Анан бул жакка промптубузду коебуз. Скрепка менен өзүбүздүн сүрөтүбүздү буяка коебуз. Азыр муну дагы практикалык түрдө көрсөтүп беремин. Андан соң эң жакшы жери, айта кетчү нерсе, ушул Syntax AI'да силер бул жакка англисче жазбастан орусча жаза берсеңиздер болот. Орусча түшүнөт. Андан кийин азыр ушундай задача берип алгандан кийин сиз кайра жазбай эле кандай нейрофотосессия кылгыңыз келет, ошол образдын сүрөтүн эле жиберип койсоңуз,
ошол боюнча сиздин сүрөтүңүздү колдонуп промпт жазып берип турат. Мисалы үчүн биз жана бул жактан сактап алган мынакей сүрөттү сактап алганбыз. Ошол боюнча промптубуз бер деп жиберели. Плюсту ачабыз, добавить фото, загрузки. Анан бул сүрөттү жиберип коебуз. Бул жака эчтеке жазбастан эле муну басып коебуз. Кыргызча промпту баштады. Мен айткан сөз менен баштап атат. Бүттү. Андан кийин англис тилине которуп атат. Биз азыр англис тилин копировать этип алып туруп, анан синтакске барып сүрөт жаратабыз. Эгерде сиз ушул промптко дагы бир өзүңүздүн өзгөртүүлөрдү киргизем десеңиз, дагы жакшылайм же дагы бир сөздөрдү жазам десеңиз, анда муну мындай выделять этип алып, спросить ChatGPT дейсиз дагы. Анан бул жака жазсаңыз болот. Муну кошуп кой депчи, мисалы үчүн пальтонун өңү кара болсун. Эми бул жакта camel түсүндөгү пальто деп жазылып турган болсо үстүңкүбүздө, стилдүү camel coat деп жазылып турган болсо, уже бияктан биз кара түстөгү узун премиум пальто деп өзгөрүп калды. Эгер дагы башкача жолу ушуну баарын выделять этип аласыз, копировать дейсиз дагы. Андан кийин Google переводчикти ачып алсаңыздар болот. Google переводчикке киресиз, бияка жазасыз, русский эмес, бияк. Кыргызча болду. Кыргызча, анан мисалы үчүн орусча деп коелу. Анткени синтакске биз орусча дагы киргизсек болот. Анан бул жактан өзгөртүүлөрдү киргизсек болот да. Кийим кандай? Кара түстөгү узун премиум пальто. Кара эмес болсо, анда күрөң деп жазалы бияка. Бордовый цвет болуп калды. Түшүнбөй калды. Бияк түшүнбөй калды, мейли, бирок коричневый деп синтакске киргенде жазып койсок болот. Андан кийин бул орусчаны биз сактап алабыз. Сактап алган промптубузду бул жака киргизебиз. Андан кийин скрепканы басып, загрузить файл деп өзүбүздүн сүрөтүбүздү коебуз. Открыть. Анан бир сыйра промптубузду текшерип койсок болот. Эгерде башка жанакы бордовый цвет эмес, бул жака биз коричневый деп жазышыбыз керек. Коричневого деп оңдоп коебуз. Бүттү. Андан соң оң тарабына барсак, соотношение сторон деген бар. Бул жактан кандай форматта болуш керек, ошону тандайсыз. Instagram постко ылайык болот, мынакей 4:5 деген формат. Эгерде 9:16 бул Reels же болбосо Storiesке ылайык болсун десеңиз, 9:16 тандайсыз. Азыр мен 9:16 тандап коеюн, Instagramга ылайыктап. Сол тарабын карасаңыз, бул жакта биз кандай запросторду бердик, ошонун баары тең бул жакта сакталат. Мынакей мунун баарын сактай берет историяда. Теперь мынакей отправить дегенди басабыз. Мынакей запросубуз кетти. Бир аз күтүп турабыз, ылдыйкы жагына результат пайда болот. Түшүнбөйт. Мынакей биздин сүрөтүбүз пайда болду. Бардыгы туура болду. Скачать этиш үчүн могул жактан скачать дегенди басабыз.
скачивание болду. Ушундай сыяктуу промпт ChatGPT'ден башка промпт жазып бере турчу сайт бар. Miracle Image Prompt деп аталат. Бул бесплатный генератор промпт по картинке. Биздин бул жака берген сүрөтүбүз боюнча промпт жазып берет. Мисал үчүн келиңиздер дагы башка образды тандап көрөлүк. Мону кылалы. Скачать изображение дейбиз. Жанакы бесплатный промпт жазып берүүчү сайтка киребиз. Бул жака фотографияны загрузка кылабыз. Анан кийин мынакей экинчини тандап койсоңуз болот да. Flux. Бул общее описание берет на естественном языке, а бул болсо ошол нейросеттерге ылайыктуу сөздөр менен жазып берет. Сгенерировать промпт дейбиз. Ар бир күн сайын 5 жолу промпт алсаңыздар болот изображенияга. Муну копировать этип алабыз. Анан Google переводчикке барабыз дагы, английский деп тандайбыз. Анан вставлять этебиз. Мынакей перевод болду. Муну бул жака эми мындай наоборот кылып алалы, биякта орусчабыз болсун. Значит, молодая женщина деп бул жакта жанакы сүрөттөгү аялды дагы описание кылып атат. Ошол ал кандай, кто это, да, значит, промптто структурасы кандай кетип атат, ошого көңүл буруңуз. Молодая женщина дейт. Бул ким экени, кто определяет, бул ким, канча жашта, анан кожасы кандай, чачы кандай, узунбу, кыскабы, карабы же светлыйбы, бети кандай, каякка карап атат, каякта отурат, кандай кийинип турат, кийиминин бери детальное описание. Кандай свитер кийип турат, кандай цветте, кандай шим, кандай аксессуарлар турат, выражение её лица, кандай мимикасы бар, лёгкая улыбка или эмоциональная улыбка дегендей. Анан кийин перед ней что стоит, каякта отурат, кайсы локацияда. Ошол локациянын описаниясы кетип атат. Жана свет боюнча дагы информация кетип атат, кандай свет келип атат. Общая атмосфера какая, анан композиция какая, композиция кандай, она в центре находится. Ошол камера дагы кандай турат, ошол боюнча дагы жазсаңыз, сүрөттөр жакшы чыгат. Мисалы үчүн камера мындай сбоку смотрит десеңиз, анда капталдап турган сүрөт чыгат. Угол камеры широкий угол десеңиз, ошол широкий фотолорду чыгарат. Же болбосо ылдый жактан карап турган деген дагы кылсаңыз болот. Ылдыйдан өйдө караган сүрөт болот да, андачы. Эгерде бул жактан сиз эчтекесин алмаштырбасаңыз, анда бияктан англисчесин копировать этип алып туруп синтекске барабыз. Бизге болсо, мынакей молодая женщина деген описание бизге кереги жок, анткени биз өзүбүздүн сүрөтүбүздү нейросетке беребиз. Ошон үчүн биз она сидит в парижском кафе дегенден баштап эле копировать этип алсак болот. Мисалы үчүн бул жактан эле копировать этип алсак болот. Бияка чейин копировать дейбиз. Андан кийин синтекске барабыз. Бул жака ошол промптубузду коебуз. Андан кийин мореки сөздү кошуп коебуз. Копировать. Туруп вставляем. Бул чтобы нейросеть лучше поняла, анан лучше биздин өзүбүздүн бетибизди, өңүбүздү өзүбүзгө окшоштуруп жаратып бериш үчүн ушул сөздү коюп атабыз. Андан кийин өзүбүздүн сүрөтүбүздү кайра бул жака киргизишибиз керек. Киргиздик. Форматты тандадык 916 деп. Анан отправить деп басабыз.
бир аз убакыт күтөбүз. Бул болгончоктун эсиге айта кетейин. Бул жактагы сол тараптагыларды аттарын өзгөртүп алсаңыз болот да, өзүңүзгө аныктаганга жеңил болуп. Мисалы үчүн 3 точканы басып туруп переименовать дейсиз. Мындай выделять этип туруп, например, моя фотосессия деп койсоңуз болот. Кийин бияктын арасынан издегенге сизге жеңилирээк болот да. Мынакей сүрөтүм жаралды. Ошол референске окшош. Мынакей. Бүттү. Муну скачать деп эле скачать этип алабыз. Эми дагы бир образга түзөлү. Мисалы үчүн ушундай праздничный атмосфера болсун бизде дагы. Аны дагы жанакындай эле Pinterestке киребиз. Андан кийин бул жактан праздничная фотосессия деп жазабыз. Праздничная фотосессия на день рождения, давайте. Бул жактан биз өзүбүзгө жаккан бир сүрөттү тандайлы. Мону скачать этип алалы. Скачать изображение. Так, чат GPT'ге барабыз. Ошол биз скачать этип алган сүрөттү киргизебиз. Отправить. Промптубуз жазылып башталды. Промпттун ошол структурасына дагы көңүл буруп жүрсөңүздөр болот. Бул жакта биринчи эмнелерди, мынакей фонду аныктап атат. Кийим кандай, кийимибиз толук деталдуу айтылып атат, эмне кийип турабыз. Анан композиция жазылып турат. Бул англисче промптту көчүрүп алалы. Копировать. Жүрүңүздөр эми Google переводчикке барабыз. Английскийди тандайлы. Муну вставляем. Анан наоборот кылып алалы. Бизге редактированияга жеңил болсун. Так, бияктан эчтеке кылбайбыз. Андан кийин фон. Так, точно следуйте позе с референса деди. Сидит на стильном стуле, скрестив ноги, держит в руках небольшой торт, теплая, уверенная улыбка. Так, эмени жазып койсок болот. Так, наряд. Белое, элегантное, длинное платье дейли бул жака. Белые туфли, так, с открытым каблуком. Просто белые туфли на каблуке деп эле жазып коелу. Так, должны быть золотые свечи, цифры. 40 деп коелу. Муну алып салалы. Так, все. Теперь ошол орусчасын же англисчесин айырмасы жок. Сактап алабыз. Копировать. Синтекске барабыз. Синтексти ачабыз дагы. Бул жака промптту коебуз. Андан кийин өзүбүздүн сүрөтүбүздү кайра загрузка кылабыз. Соотношение сторон ушул боюнча кала берсе болот, же болбосо өзгөртсөңүз болот. Анан отправить деп басабыз. Бир аз убакыт азыр күтүп турабыз. Анан результат чыгат ылдый жака. Мынакей результатыбыз чыкты. Так, с днем рождения. Мынакей 40 деп турат. Чоңойтуп мындай көрсөк болот. Скачать дейбиз. Бүттү.
эми сиздер ушул сабак боюнча өзүңүздөргө ар кандай позада нейрофотосессия жаратыңыздар. Мен ушул промпттордун баарын сиздерге жиберем. Ушул промптторду колдонуп, өзүңүзгө ылайыктап түзүп аласыздар. Мисалы үчүн мен ChatGPT'ге өзүмдүн сүрөтүмдү жиберип, анан задачаны бергем. Сиз болсо ошол менин задачамды алып туруп эле жанакы промптко GPT'ге жазып барып көрсөтөйүн. Менин задачамды алып туруп эле, бирок өзүңүздүн сүрөтүңүздү коесуз бияка. Ушул менмин депчи. Андан кийин андан соң уже башка сүрөттөрдү жиберип туруп, ушуга описание жазып бер десеңиз болот. Же болбосо өзүңүз бияка жазсаңыз болот. Мисалы үчүн мен паркта кетип бараткандай промпт жазып бер, же болбосо идея жазып бер фотосессияга десеңер, ар кандай идеяга жазып берет. Мисалы үчүн бияка жазып көрөлү. Мага дагы башка идеяларды сунушта. Нейрофотосессия. Деп туруп кетирип койсоңуздар, сиздерге дагы башка идеяларды берет. Анан ушуларга промпт жазып бер десеңиз болот. Ушул 3-5 тандасаң, ушуларга кыргызча, англисче промпт жазып берем дейт. Бул жактан кайсыны тандайсыз? Ошол үчүн ошону эле, мисалы үчүн цифра 8 деп эле жазып койсоңуз, өзү аныктайт дагы, ошого сизге промпт жазып берет. 8-иңиз мынакей премиум минимал студия, премиальная минимальная студия. Бежевый пол, тон сильный, минимальный. Бир тараптан келген свет, портрет премиум. Ушундай дейт, мынакей. Минималистик, премиал фото. Келиңиздер эми ушул берилген промпт боюнча өзүбүздүн сүрөтүбүздү коюп, көрөлү кандай сүрөт чыгат экен байкайлы. Копировать этип алабыз англисчесин. Эгерде мынакей кыргызча берилди да, ушул жака сиз дагы өзүңүздөн бир башка дагы өзгөртүүлөрдү киргизем десеңиздер, жанагы переводчикке барып, муну коюп, өзүңүздүн сөздөрүңүздү жазып, анан англисче которуп берет да, англисчесин көчүрүп алып туруп, анан синтекске барасыз. Эгер эч кандай өзгөртүү киргизбесеңиз, анда ChatGPT берген промптты эле бияка жазып туруп, өзүңүздүн сүрөтүңүздү бияка прикреплять этип туруп эле, анан отправить деп басып коесуз. Биз азыр ошондо референсный изображение бербей эле ChatGPT'ден идея сурадык. Мынакей момундай бизге фотосессия болуп калды. Эгерде жакса, муну скачать деп басып аласыз. Ушуну менен түшүнүктүү болдуго деп ойлойм. Эми сиз ушул сабак боюнча Syntax AI'га регистрация болуңуз. Андан кийин кошулам десеңиз, Basic тарифине кирип, же Pro тарифин тандайсызбы, кайсы сизге ылайыктуу болот, ошол боюнча тандап киресиз дагы. Анан өзүңүзгө ылайык нейрофотолорду жаратсаңыздар болот. Бул жакта жазылган промпттордун баардыгын тең мен сиздерге беремин. Ушул промптторду колдонуп кылсаңыз болот, же болбосо мен көрсөткөндөй өзүңүзгө бир референс тандап алып, же ChatGPT'ден идея сурап алып туруп, анан ChatGPT'нин идеясы плюс өзүңүздүн идеясы ChatGPT бергенди баары бир обработка кыласыз да. Ошол боюнча өзүңүздүн да кошумчаларды кошуп, анан фотосессия
жаратып алсаңыздар болот. Эгерде бир кыйынчылыктар боло турган болсо, жазыңыздар, жардам беребиз. Кийинки сабакка чейин жакшы туруңуздар.